башка бирөөлөрдүн жолсуздугу жугуштуубу? Энергетика жаатында иштеген адистер энергияны башка бирөөгө берүү оңой, бирок калыбына келтирүү кыйын деп коюшат. Ошондой эле адамдардын кыйынчылыгын жуктуруп алууга болобу деген соолго ооба деп жооп беришкен. Жашоодо чын эле ошондойбу? Бул тууралуу Barometer KG сунуштайт. Төмөнкү учурларда башкалардын кыйынчылыктарын жуктуруп алууга болот дешет адистер. Биринчи, тескери энергиянын таасири. Эң көп тараган себеп ушул болмокчу. Ал тургай ар бир адам энергетикалык вампирлердин чабуулуна кабылып турат. Башка бирөөлөрдүн даттануусун угуу, конфликттерине аргасыз же атайын күбө болуу менен жашоо энергияңызды азайтып аласыз. Энергия азайган кезде жашоонун ар кандай кыйынчылыктарына каршы тура албай жана бийик энергетикалык деңгээлдеги адамдар менен жакшы сүйлөшө албай каласыз. Мындай учурда ооруга кабылып, ал эми ооруп калсаңыз көп айыгып чыгасыз. Көп учурда энергияны көп берген адам ар кандай кыйынчылыктарга кабылат. Экинчи, башка бирөөлөрдүн стилин, манерасын туурай берүү. Башка бирөөлөрдүн кийинүү, өзүн алып жүрүү, сөз сүйлөө манерасын туурай берүү менен адам бирөөнүн көчүрмөсү болуп калуу коркунучуна кабылат. Эгерде сиз катуу берилип, фанат болуп жаткан адам бир жагдайга кабылса, анын таасири дагы сизге тийиши мүмкүн дешет биоэнергетиктер. Үчүнчү, конкреттүү нерселер тууралуу ойлонуу. Тартылуу мыйзамы билинбегени менен иштей берет. Эгерде кайсы бир кыйын жагдайга кабылган адам же анын маселесин кечке эле ойлой берсеңиз, мындай учур сизге дагы келүү ыктымалдуулугу күчөйт. Негативдүү жаңылыктар дагы ушундай эле программа берет. Төртүнчү, жаман сөздөр таасир берет. Башка адамдын көңүлүн калтырган жаман сөздөрдү айтуу менен адам өзүнө дагы башкага дагы туура эмес энергия түзөт. Ошол эле маалда кайсы бир адамга кайсы бир кыйынчылык маселесин чечүүгө кеңеш берүү менен дагы башкалардын кыйынчылыгын өзүңүзгө жуктуруп алууга болот. Ошондуктан чыныгы психологдор кайсы бир адамга ачык кеңеш бере турган ток-шоуларга барбайт жана публикага көп чыкпайт. Ошондой эле ачык сурабаган адамга оңду солду кеңеш бербейт. Бешинчи, атайын даярдыгы жок эле маселелүү ишке кирише берүү. Эгерде сиз социалдык кызматкер, милиция, куткаруучу, психолог жана башка адамдардын кыйынчылыгын түздөн-түз чече турган кесиптин ээси болбосоңуз, бөтөн бирөөлөрдүн маселесин чечем деп, кеңеш берем деп кыйын боло бербеңиз. Агымды көзөмөлдөгөндү билиш керек. Башкалар менен сүйлөшкөндөн кийин кандай абалда калдыңыз, дайыма талдап жүрүңүз. Сиз мотивация алдыңызбы же жели чыккан топтой шалпайып духуңуз жок болуп калдыбы? Сизге кыйынчылык алып келе турган адамдарды ушул сапаттан билишиңиз керек. Өзүңүздү жана өзүңүздүн энергияңызды дайыма сактаңыз. Дени сак жана бактылуу жашоо, күнүмдүк турмушка керектүү маанилүү кеңештер. Курчап турган айлана чөйрө менен гармонияда болуу жашооңузду жакшы жагына өзгөртүшү мүмкүн. Бул Red 24 KG агенттиги дени сак жана бактылуу жашоо үчүн айрым эрежелерди тизмектеген. Өз оюңузду жана эмоцияңызды көзөмөлдөөнү үйрөнүңүз. Сизге рахат тартуулай турган, сизге жага турган нерсеге гана басым жасоого аракет кылыңыз. Көңүлүңүздүн багытын кубанычка, сүйүүгө жана бакубатчылыкка карай буруңуз. Ошондо аталган сыпаттар сизде көп болот. Акчаны инвестициялаңыз. Сиздин келечегиңиз үчүн акчаны инвестициялаңыз. Киришеңиздин жок дегенде 20%-ын банкка салып катып коюңуз. Коротулган акча көз ирмемчелик гана кубаныч тартуулайт. Ал эми инвестицияланган акча дагы көп каражатты алып келерин унутпаңыз. Телевизордо маанисиз берүүлөрдү көрүүдөн качыңыз. Айланаңызды позитивдүү, максаттуу жана ийгиликтүү кишилер менен курчап турсун. Пессимисттик мүнөздөгү кишилерден ар бир күнүнө наалый бергенден алыс болуңуз. Маанайыңызды түшүрө турган жаман кабарларды укпаганга аракет кылыңыз. Телевизордо маанисиз берүүлөрдү көрүүдөн качыңыз жана пайдасы жок социалдык түйүндө убакытты текке кетирбеңиз. Медитация менен алектениңиз. Медитация менен алектенип күнүнө жок дегенде 10 мүнөт бөлүп туруңуз. Бул убакытта уюлдук телефонуңузду өчүрүп коюңуз. Ушунда гана сиз өзүңүздүн денеңизди жана интуицияңызды жакшы укканга үйрөнө аласыз. Медитация акылды да машыктырат. Өз оюңузду жана эмоцияңызды башкарганды үйрөнгөн соң энергияңызды жөнү жок эле корото бербейсиз. Керектүү багытка гана коротосуз. Адат болуп калган күнүмдүк жашоодон арылыңыз. Дайыма өзүңүз үчүн жаңы нерселерди сынаңыз. Саякаттап, жашоонун рахатын толук сезгенге аракет кылыңыз. Убакытты баалап, аны бош коротпоңуз. Карыганда эскере турган жакшы окуялар болсун. Таза абада көбүрөөк сейилдеңиз. Жумасына жок дегенде 2-3 жолу жаратылыш коюнуна чыкканга аракет кылыңыз. Шаардын ызы чуусунан алыс жерге барыңыз. Уктар алдында бөлмөнү сөзсүз желдетиңиз. Туура тамактаныңыз, зыяндуу тамак аштардан баш тартыңыз. Айрыкча фастфуд жана газдалган сосундуктардан, ошондой эле туздалган, маринатталган тамак аштан качыңыз. Жашылча жемиштерди көп пайдаланып, жаңы сыгылган ширеден ичиңиз.
Манипулятор деген ким? Аны менен кантип сүйлөшүү керек? Адамдарды манипуляция кылуу деп бул алардын аң сезимине таасир берүүнүн ыкмаларын айтабыз. Манипулятор деп ар бир кишинин жан дүйнөсүн кылдат билип, ар бир кишиге өзгөчө ыкманы колдоно билген киши аталат. Манипулятор башка адамдарды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана пайдаланат. Адамдар менен мамиле кылууда анда башка эч кандай эреже да, сөз да жок. Барометр KJ манипулятор деген ким? Манипуляцияга кантип каршы туруу керектиги боюнча психологдун кеңешине таянуу менен маалымат жазган. Манипулятордун белгилери жана өзгөчөлүктөрү. Сизге эмне кылуу керектигин көрсөтмө бергиси келет. Сизди кылдан кыйкым издеп күнөөлөйт. Өзүнүн жеке керт башынын кызыкчылыгын башкалардыкынан өйдө коет. Өзүнүн сезимдерин башкалардыкынан өйдө коет. Башкалар катуу тынчсызданып жана эмоция болуп жатканын көрсө жыргайт. Сиздин алсыз жерлериңизди, талуу жерлериңизди кармаганды билет. Алсыз жерлериңизди билгенден кийин аны сизге каршы колдоно баштайт. Алдоо жолу менен кайсы бир иште өзүнө пайда алып келиш үчүн сизди башка нерсеге ынандырат. Жумуштагыларын, үй бүлөсүн жана башкаларды өз кызыкчылыгына гана пайдалангысы келет. Сиз бул аракеттерин токтотмоюнча ал ишин уланта берет. Анын эң сүйүктүү куралдары даттанат, башкаларга салыштырат, калпайтат, танат, күнөөлөйт, шантаж кылат, ишиңизден баркын түшүрөт, мактап сактап сизди көкөлөтөт, жакшылыгыңызды эстен чыгарат, белек берип кошомат айтып атып, колго алып анан соңунда аркаңыздан суу куят. Сүйүктүү фразасы «Сен минткенден кийин мен минтип калдым» деп догурунмай, башкаларда деле ошентмек, башкага айтсам деле кылып бермек деп сүйлөнөт. Классикалык ыкмасы «Өзүңдү гана ойлойсуң, менде эч кимди таппайсың» деп коркутуу. Манипуляторлорго кантип каршы туруу керек? Биринчи, мен ушуларды кылсам мен үчүн жакшы болот эле. Өзүңүздүн талаптарыңызды манипуляторго айтканды үйрөнүңүз жана анын талаптарынан баш тартыңыз. Мындай адамдар менен иш кылганда кара башыңыздын камын кылбасаңыз мурдуңуздан чүлүктөп кете берет. Экинчи, жок деп убагында айтканды билиңиз. Бир эле ооз башка сүйлөм кошпой манипулятордун талабына жок деп айтканга көнүңүз. Жок болду, башка сөздүн актануунун, жумшактап айтуунун кереги жок. Андай болсо дагы сүйрөлүп, илинип, торуна түшүп каласыз. Кээ бир манипуляторлор талап кылуу үчүн гана төрөлгөндөй, башка адамдар тигил же бул даражада карызы бардай өздөрүн алып жүрүшөт. Ошондуктан мындай адамдардан алыс болуңуз. Үчүнчү, мага керек. Өзүңүздүн талаптарыңызды эле айта берсеңиз, манипулятор качып кетет. Төртүнчү, чекти билиңиз. Бирөө өтө эле жакындап жатса, күнү-түнү сырдашып, шынарылашып, аны менен ушакташып эле калсаңыз, анда куттуктайбыз, манипулятордун торуна түшүп атыпсыз. Тезирээк жеке чегиңизди билип, мамилени токтотуңуз. Бешинчи, кетүү. Адам сизди бир нече ирет алдаса, соңунда кайра келсе, пайда болсо, саткындык кылса, андай адамдын сиздин жашооңузда орду жок. Жөн гана кол үзүп таштаңыз. Алтынчы, эч нерсе айтпаңыз. Эгер кесиптешиңиз манипулятор болуп, аны менен азырынча иштешкенге айла жок болуп жатса, эч бир сырыңызды ага бөлүшпөңүз, көп сүйлөбөңүз, кошулбаңыз, салкын гана мамиле кылып коюңуз. Жетинчи, көңүлүн башкага буруңуз. Сизге келип манипуляция кылгысы келген адамдын көңүлүн башка бир жагдайга буруп коюңуз. Аны менен эч качан тартышпаңыз. Ооба, билбейм, маалыматым жок, ошондойго көрөбүз. Убакыт көрсөтөт, азыр чече албайм деген фразаларды көп айтыңыз. Ошондо анын жайган торуна азыраак кабыласыз.